Эмдиги жылы парламенттик шайлоо болот. Шайлоо процессин бардык катышуулар үчүн бирдей укуктар камсыз кылынат. Шайлоо эрежелери 1 жыл мурда белгилүү болуп, андан кийин өзгөрбөй турган деңгээлге биз мыйзамдарды кодексте жеткизиш керек. Зарал болгон мыйзамдар алдын ала кабыл алынып, жалпыга маалым болот. Бардык партиялар оюн эрежелерин алдын ала билип, тең атаандаштыктын шартында шайлоого катышат. Өзгөчө айта кетчү жагдай, партиялык системаны өнүктүрүп, алардын арасында чыныгы саясий атаандаштыкты орнотпойын, парламенттик демократияны өнүктүрө албайбыз деп баса белгилегим келет. Партиялардын ичинде демократия орногондо гана өлкөдө демократия, парламент демократия калыптанат. Биз азырынча программа, идеяларды эмес, лидерлик умтулган саясатчылардын таймашы басымдуулук кылууда. Коомубузда жаңы саясий маданиятты калыптандыруу заралдыгы бушуп жетилди. Баарыбыз Кыргызстанда ошол саясий маданияттын калыптанышы үчүн аракеттенели. Саясий партиялар жөнүндө мыйзамдарды биз да карап чыгышыбыз керек. Буюрса, биздин республикада жеке тааныштардын эмес, өлкөнүн өнүгүшү үчүн идеялардын талашын жараткан, башкалар суктанган демократия мамлекет болот деп ишенем.